саламатсыздарбы? Аталар, апалар, байкелер, эжелер. Сиздердин назарыңыздарга жеткинчек шоу берүүсүн тартуулайбыз. Анда эмесе баштадык. Акназар, мен сага бир нерсе айтып берейинби? Берчи. Мен бала бакчада чамгыр деген жомокту ойногом. Кайсы жомок эле? Жана репкачы. Репкабы? Анда биздин балдарга да ошо репка. Репка эмес, чамгыр. Ой, что болбойт, балдар түшүнбөйт да. Уят болдусуң. Анда биздин балдарга да ошо чамгыр деген жомокту тартуулайбыз. Тартуулайбыз. Антен көр. Мен сага эмне дейин дегем. Баягы Садырбайды таанысыңбы? Өйдө жактагыбы? Тааныйм. Ошол чамгырып Гиннес китебин апарып 1 миллион сом алды. Байыптырбы? А сен деле эге аласың? Эге алам? Көрүп бар. Эч. Биз да бай. Макул. Ошентер. Мен күрөгүм кайт эле. Өс огой чамгырым. Өс. Бул менин колум эмес. Бул Умай эненин да колу эмес. Бул Теңир атанын колу. Ким бул? Бул мен. Апей, сен сүйлөйсүңбү? Ананчы. Аябышка, сен мени эктиңби? Эктим, Өстүрдүңбү? өстүрдүм. Жуланда. Сен аябай эле чоң экенсиң, мен сени жулуп атам, эмне кылам? Сен мени жууп аласыңбы? Жулам, Анан Гиннес китебине тапшырасыңбы? тапшырам. Анан көп акча аласың да. Мен бай боломбу? Ананчы. Кел анда жулайын. Күчүм келбейт экен. Ай, кемпир. Не? Кел бери. Ой, эмне болду? Кел бери, бол. Не иштеп болгон gibi? Карачы мону. Не бул? Чамгыр? Сен өстүрдүң. Мен өстүрдүм. Байыбыз. Байыбыз. Кеттик. Не берен чакыр. Жетпей калды. Не берен чакырыш керек. Кызым! Ай, кызым! Ой, эмне болуп кетти? Могу чамгырды көрүп атасыңбы? Көрүп атам. Жуушкан, жардам берип койчу. Ой, жуул эмне кыласыңар? Бери келсең. Биз ушу чамгырды Гиннестердин китебине алып барып, көп акча алгандан кийин мен сага iPhone 11 Pro алып берем. Айфон эмес эле, компьютер. Мейли. Кылышасыңбы? Анда 1 мүнөт күтө тургуздарчы. Урматтуу инста достор, алдыңарда көрүп жаткан чоң чамгыр. Ошондуктан биз азыр буну Гиннес китебине алып барабыз, байыйбыз. Ошондуктан көп смайликтерди жөнөткүлө, лайк баскыла. Чмоки кылып койгулай, короче. Пока всем. Болду? Күчүм жетпей калды. Азыр Актүштөн чыкайынчы. Ай, Актүш, бери кел. Не болду? Мен эс алып аткам да. Эртең эс аласың. Бизге могу чамгырды жуушканга жардам берчи. Эмне кыласың чамгыр жойногончу? Ай, биз буну менен байыйбыз. А сен сөйүк жебей баякындай корм жеп баштайсың, собачий корм. Макул анда.
Эмне болду? Мен сүт ичип жаткам. Сүтүңдү кое тур. Андан көрөп бизде чаңгырды үзүшкөнгө жардам бер. Аны эмне кыласыңар? Аны Гиннес китебине алып барат. Анан ошол жака коет экен. Анан көп акча алышат экен. Сен сүттүн ордуна вискас жеп баштайсың. Анда макул. Эмне? Бизге жардам берип койчу. Вакытым жок. Сураныч. Макул. Yes. iPhone var bize. Сабина, сен келечекте ким болгуң келет? Мен ырчы жана актриса болгум келет. А сенчи? Мен актер, анан бизнесмен болгум келет. Анда бул рубрика сен үчүн. Кичине үйрөнүп алсаң, бизнес кылган. Салам достор. Биздин кесип менен таанышабыз рубрикабызга кош келиңиздер. Биз бүгүн апаларыбызды, эжелерибизди, жеңелерибизди, тайжелерибизди дей койчу бүт дүйнө жүзүндөгү адамдарды сулуулаган мекемеге келдик. Силер билесиңер бул мекемени? Өзгөчө эжелери, тайжелери, жеңелери бар балдар жакшы билесиңер. Анда эмесе бул мекеме сулуулук салону. Биз убакытты коротпой ичине кирип жамаат менен таанышабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай жетип алдыңар? Жакшы. Жакшы. Биз жеткинчек шоу телеберүүсүнөн кесип менен таанышабыз рубрикасынан келдик. Жакшы экен. Анда эмесе мен өзүм жөнүндө айта кетейин, Менин атым Зарина, мен ушул сулуулук салондун жетекчиси болом. Бул жерде биз курстарды окутабыз. Чач жаскалоо, маникюр, педикюр, прическалар. Анда эмесе мен көргөзүп кетейин, каякта эмнени окутабыз, кандай окутуу курстары бар экен. Жүрүңүздөр анда. Көрөлү, бул жерде кыздар практика жүзүндө окушат. Практика жүзүндө ушундай макияждарды жасайт. Үпөттөөгө арналган, кечки макияж, ошондой эле ар кандай иш-чараларга арналган макияждарды жасайт. Ошондой эле каш теришет. Ошо биз мындай профессионалдуу косметика менен иштейбиз. Ошо кыздар бүткөндө сертификат диплом алышат. Ошо биздин кыздар бүткөндөр баары эле иштеп атышат, жакшы, Кудайга шүгүр. Чет жактарда дагы иштеп атышат. Москва, Россия, Турцияга кеткендер бар. Ошондой эле бизде биякта парикмахер курсу бар. Бул жерди дагы көргүлө, бизде ушундай чачтары кесиби өтүлөт. Бул жерде бизде жакшы эң мыкты мастерлер иштейт. Ошо биз бул жерде биздин мастер Марина эжекебиз. Здравствуйте. Марина эжекебиз бизде көптөн бери иштейт. 25 жылдык стажы бар. Эркектерди дагы, аялдарды дагы кыркат. Ошондой эле биздин окуучуларды окутат. Ошо эгерде Марина эжекеге суроонуңуздар болсо, берүүнүкүдө мен өзүмдүн жумушумду бүтүрөйүн, уруксат берсеңиздер. Макулбу? Балдар? Макул. Макул. Скажите, пожалуйста, какая прическа сейчас в тренде? Как всегда, модно каре. А для мальчиков? А для мальчиков есть красивые короткие стрижки. А можете мне делать прическу? Пожалуйста, проходи. Тебе нравится? Да. Спасибо. Ақтан сен башкача бала болуп калыптырсың. Рахмат. Ақтан жарашат экен. Чоң рахмат. Актанбайт аябай эле суу болуп кетиптирсиз го? Чоң рахмат. Эмкиде бизге кел, макулбу? Макул келип турам. Мага аябай жакты бул жер. Эмкиде дагы келебиз. Мага да аябай жакты.
макул келгиле. Эгерде окуй турган болсоңор дагы келгиле. Биз ушундай жакшы кесиптерди окутабыз. Макул. Мен сиздер менен коштошпойм. Дагы силерди күтөм. Буйруса дагы көрүшкөнчө. Сиздерге рахмат. Чоң рахмат. Жакшы барыңыздар. Достор, кесип менен таанышабыз рубрикасы аягына келип чыкты. Эмкиде көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Актанбайке, сизге могу прическа аябай жарашыптыр. Ой, билем ой. Акназар, сен кыргызча жакшы сүйлөйсүң, Ооба, мен кыргызча да орусча да жакшы сүйлөйм. Биздин Кыргызстанда чоң көйгөй бар экен. Ал эмне деген көйгөй экен? Биздин кыздар, балдар кыргызча сүйлөгөндү билишпейт экен. Биз ошону көйгөй деп отурсак эчтеке чечилбейт да. Кел андан көрө биздин кыздарга жана балдарга кыргызча сүйлөгөндү үйрөтөбүз. Салам, достор! Здравствуйте, ребята! Менин атым Асия. Меня зовут Сияпат. Бүгүн мен Сияпаттын жана кичинекей биздин досторубузду кыргызча сүйлөгөндү үйрөтөм. Сияпат, сага кайсы өңдөр жагат? Белый, черный, красный, желтый, синий, зеленый, коричневый. Ошондорду кыргызча аталышын билгиң келеби? Да. Даярсыңбы? Да. Силерчи, достор, даярсыңарбы? Анда эмесе баштайбыз. Как на кыргызском будет белый? Ак. Белый будет ак. Туп-тура. Как на кыргызском будет черный? Кара. Черный будет кара. Азамат. Как на кыргызском будет красный? Кызыл. Красный будет кызыл. Как на кыргызском будет желтый? Сары. Желтый будет на кыргызском сары. Сонный. Как на кыргызском будет синий? Гөк. Синий будет на кыргызском гөк. Тура. Как на кыргызском будет зеленый? Жашыл. Зеленый на кыргызском будет жашыл. Тура. Как на кыргызском будет коричневый? Гүрөң. Коричневый на кыргызском будет гүрөң. Сон. Азаматсың, сен барын тура айттың. Давай спросим у наших зрителей, повторили ли они за нами? Достор, силер кайрадан биздин артыбыздан кайталагыла. Белый. Ак. Черный. Кара. Зеленый. Жашыл. Желтый. Сары. Красный. Кызыл. Синий. Көк. Коричневый. Гүрөң. Достор, силер барын тура кайталадыңар деп ишенебиз. Асия, благодаря тебе я выучила несколько слов на кыргызском языке. Спасибо. Эч нерсе эмес. Ал эми биздин кыргызча үйрөнөбүз рубрикасы аягына чыкты. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла. До новых встреч, ребята! Сабина, сен тамак жасаганды билесиңби? Жок, билбейм. А үйдө өзүң жалгыз калгандачы эмне кыласың? Мен апам жасап коет, муздачкка салып коет, мен жеп алам. А мектепке баргандачы? Дүкөнгө кирип самсы жеп алам. Сен билбейсиң да эмне жасалат экенин? Кел андан көрө биздин кыздардан үйрөнүп алайлы аны тамак жасаганды. Макул. Салам, достор. Менин атым Сайкал. Менин атым Элбурус. Менин атым Зарина. Бүгүн биз силерге 5 мүнөттүн ичинде гренки жасаганды үйрөтөбүз. Бирок тамак жасаардын алдында биз эмне кылышыбыз керек? Колдорубузду жууш керек. Туп-туура.
Эми биздин колубуз таза, баштасак болот. Сайкал эже, Ооба. а бизге гринки жасаш үчүн эмнелер керек? Бизге бир бөлкө нан керек Суу, май жана жумуртка. жана туз. Вот почти ладно, узам ачып. Биринчиден биз жумуртканы жарабыз. Жумуртканы жарып бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Бирке туздан салабыз. Тузду канчалык салыш керек? Бирке эле. Жакшылап аралаштырабыз. Сен аралашып тур. Эми биз казанга 100 граммдай май куябыз. Мен май куйсам болобу? Жок, сага али болбойт, сен кичинекейсиң да. Балдар, силер үйдө жалгыз калып калганда эч качан тамакты өзүңөр жасабагыла. Жаныңарда ата-энелер, байкеңер, эжелериңер болсун. Болбосо силерге кооп болот. А вот канчалык кылышы керек? Орточо. Орточо? Эми биз нанды ачып, Нанды ачкандан кийин эми каяка салабыз буну? жумурткага малып бышырабыз. Май ысыганча биз нанды жумурткага малып даярдап алабыз. Анан май ысыганда биз салабыз да? Ооба. Бул бышканда абдан дамдуу болот болуш керек Ооба. Азыр мен көрүп турам да, абдан дамдуу болоручу. Сайкал эже, Ооба. ошондо могу гренкилерди мектепке алып барса болот турбайбы? Албетте болот. Балдар, силер дагы үйдө жасаган тамактарды мектепке алып барса болот. Анткени силер билбейсиңер да, негизи дүкөндө тамактарды эмнеден бышырат. Эми биз биринчини чыгарабыз. Даяр болду. Гренки даяр болду. Сайкал эже, Ооба. гренки канча мүнөттө бышат? Гренки 1-2 минутада бышат. Эми биздин гренки даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кичине чыкпырса болобу? Жок, муздасын анан жейсиң. Саламатта калгыла достор. Саламатта калгыла. Сабина, аса кыргыз актер актрисаларынан ким жагат? Мага Азамат Уланов жагат. Анда көп эле балдарга Азамат Улановдун жашоосу кызык болуш керек, Биздин балдар Азамат Улановтан интервью алышкан. Азыр силерге көрсөтөбүз. Эмен тура турсуң. Саламатсызбы, Азамат байке? Биздин кызыктуу маек рубрикасына келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биз баштайбыз. Менин алгачкы суроом, сиздин кичинекей кезиңиздеги кыялдарыңыз кандай эле жана орундалды деп ойлойсузбу? Мен кичине кезимде банкир болгум келчү. Банкир жана бизнесмен. Анан кийин азырынча актербуз. Орундала элек, бирок Кудайым буйруса, жакында жакшы бизнесмендердин бири болобуз. Рахмат. Сиздин эң сүйүктүү хобби кандай? Менин хоббим бул бош убакытта футбол көрүп же болбосо футбол ойноону жакшы көрөм. Анан футбол жок болуп калса үйдө жатып телевизор көрүп.
Сиз мектепте кандай окуучусуз? Мектепте мен жакшы окугам. ЧДРКгө же болбосо КВН тамашалоо аркылуу күндөр болгон. Мектепте кол берип, ошол кезде көптөгөн темаларды жетишпей, билбей жетчүмүн артынан. Так негизи мектепте ушул диплом алып. Сиз апаңызга биринчи берген белегиңизди айтып бересизби? Мама биринчи берген белегим телефон. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, Кыргызстанды эмнени өзгөртмөксүз? Менде биринчи коррупцияны окумакмын. Карыздан кууганга аракет кылмакмын. Анан кийин биздин элдин Америкадан кино тартылып келгенден кийин Голливудтан сунуштар болдубу? жок. Бул элек. Рахмат. Сизде кандай коркунучтар бар? Фобия. Фобия? Менде бийиктен корком. Жабык комнатадан корком. Сиздин досторуңуз өзүңүз менен теңби же сизден улуу? Сиз ата-энеңизди кандайдыр бир жерге апарып эс алдыргыңыз келеби? Саякаттырып. Америкага барып келген. Сиз биринчи жолу ата-энеңизди эмне менен сүйүндүрдүңүз эле? Чыгармачылыкка болгон эң биринчи кадамыңыз кандайча башталган? Келечекте 470 Lexus айдайсыңарбы эле 570 айдайсыңарбы? Буйруганы кандай машина алсаңыз айдайбыз. Азамат байке, сиз режиссер болсоңуз, кандай кино тапмаксыз? Режиссер болсом, мен биринчи касмам комедия болмок, сөзсүз түрдө. Анан балким эксперимент кылып, балким ужастика түзмөк. Азамат байке, сиз кайсыл университетте жана кайсыл факультетте окуйсуз? Мен ОГУ университетинде окуйм жана финанс и кредит факультетинде окуйм. Келечектеги жаш актерлорго кандай тилектерди айтат элеңиз? Келечектеги жаш актерлорго мен биринчиден ден соолук каалайм. Андан кийин актер болгуң келсе, эмгектениш керек, аракет кылып, кастингтерге барып, анектин алдында туруп, сүйлөп, фильмдерди көрүп, курстарга катышып, андан кийин койгон ой максатыңа жетип, жалкоонбой, эмне болбосо дагы көп иштеш керек. Рахмат, Азамат байке. Бүгүнкү биз менен маек курганыңызга чоң рахмат. Силерге да рахмат. Достор, биздин жеткинчек шоу берүүбүз аягына келди. Силерге жакты деп ишенебиз. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла. Акназар, эмки берүүгө текстин жаттап келсең? Жаттап эле келип атам го.